Kendine var da söyleyip de. Söylüyorsa adam aldı cılış bulmayı da söyleş gerek de. Al söylüyorsa başkası söyleyip de. Söyleyen adam tartıyorsa bulmayı. Yok söyleyen adam da uzun cavuşka hareket tur emez. Негізі енді Бадмаров Союз безіне бештеп келген саяси да ташалған адам да. Аны адамдар керек, ошоны тақшал, ошонун адамдар сабақ алыш керек кайрашы. Аны акыл чындык ошон seçiledi. Kamağımız жыйынтык чыгарылган жок да, илгертен бери чыкпайт да. Мына 30 жыл болду, эмне дейсиң? Ай, сүйлөп деле керек жок да. Eğim bul siyasattayım, siyasatta bol kelgen. İyi dağı bola öğretmen dağı. Eğimi bul özü apazisa bulut bari bir. Apazisa bari gerek. Birliktegilerge de gerek, birge de gerek. Eğim madım arıp takşalgan bul siyasat şirketten. Onun kamaşını dele gereği yok. Bırak adamım жақсылы жigit. Эми кандай десем эми чындыгында актыкты ак деп караны кара деп айткан өзү бул жакшы болот өзү. Бирок мен чындап эле мына ушул күндө мынтип баягы бир какой-то бир нерсени коюп туруп камап коюшуна мен каршымын чындап. Ошодан зачем он финашный кереги бар? İşte versin şu deputat bu. Onun ne keregi var? Asıla işte. Bardık eder tura kaldı şu asıla veriyor. Bardık asıla otarlar. Pozitsiya endi bolot, kerak opozitsiya. Элдин эми көпчүлүгү эле каршы буга. Эми ушул күнгө чейин Мадымаров жасап келген жакшы иштери дагы бар эми. Элге кылган жакшы нерселери бар, эми аны да карап коюш керек да. Анан мен чындыгында каршымын буга. Masalan, азыркы жогорку кеңештин депутаттары дайыма УКМК менен алиги Садыр Жапаров экөөнү угат да. Эч качан бир өзүнчө иш алып бара алышпайт да. Masalan, hazır Adahan Madımar boyunca olup atat. Men öte жүрөгүм olup atat şu Adahan Madımar boyunca. Hazır çındıktı, kim ayta turgan bolsa çırkıratıp alıp turup kamap koyat. Bir kiçine mınav bir kılgan işi menen deputatlardan. Oğuzundan çıkan sözü iki başka olup atat da. Жалгыз ошол жогорку кеңештин сөзүн угузуп аткан азыр мен Мадымаров деп ойлойм да. Мынау төрага, жогорку кеңештин төрагасына өтө капамын. Бул болсо каякта бир кыйшык житти, оң дейт да, оң нерсени кыйшык дейт да. Ушул менин айтарым. Азыр биринин көтүн бири чукуп эле эч кандай туура сүйлөгөн адамдын бардыгы азыр душман да. Туура сүйлөгөн адам бардыгы душман. Апайсыз кандай? Апайсыз саңан эле бир адам бар го дейм, чынын айткан. Билбейм, ошо депутат але Мадымаров сессияда сүйлөп аткан. Калгандар бүт эле паткайлым го, мындай лептеп эле баргандар. Ошентип ойлойм, мен олорду карабайм деле. Лиш базы өзүң карабаң, өзүң тарт. Ошол эле. Негизи Мадымаровду камала турган эч нерсеси жок деп ойлойм. Камабаш керек, элге керек адам. Не кандай болгондо да элге пайдасы бар адам. Мадымаровду камаганга бир негизи жок да, эмнеге камайсың ошол. Şu çoңдорду кичине критикалап койсо эле ошону көрө албай жатышат. Азыркы учурда оппозициянын кереги жок азыр. Өзү зорго турабыз азыр. Кыргызстан мамлекети зорго турабыз. Азыр эртеңден баштап карыз сурай баштайт. Азыр оппозициянын кереги жок. Ушул карызды төлөш керек. Оппозиция дайыма керек. Анткени сөзсүз жаман менен жакшылыктын мындай немеси болуп туруш керек. Баары саясат болуш керек, баары мындай кандай. Баары немерде оозу кыйшык болсо да байдын өңү сүйлөсүн дегендей, кимде бийлик болсо, кимде акча болсо азыр ошол болуп калды. Бирок мен Мадымаровду колдойм. Андай адам керек, болуш керек. Ара элдин арасынан бир мындай чыккан адам болуш керек. Ошо Мадымаровдай чынчыл, ушундай кишилер керек өзү Кыргызстангача. Парламентте дагы ушинтип бирөө сүйлөп, неме болуп турбаса, алдыгы эшек жайлуу болуп кетет да. Деле болбойт. Менин оюмча. Алар Мадымаровду камайбыз деп атат, сиздин оюңуз кандай? Эгер ал оппозиционер кабыл калбайбы? Аны билбейм, булар азыркы бийлик ким чакпаса камай берет да. Азыр ошондой го мода болуп калды го. Кайсы бийлик келсе өзүнүн мода деп коёбу, азыр эми өзүнүн немесин чыгарат да.
эми раз камагысы келсе камайт да, булар эми жакпай атканбаса камайт. Ошондо Кыргызстанда түгөнөт да, эч ким неме болот. Баягы Өзбекстан, Түркмөнстан болобуз да калабыз. Мадымаровка жете турган саясатчы жок да Кыргызстанда. Эркекчи ачыгын айткандачы. Бар жок нерсе менен коррупция, бар жогу менен ушу бир өз күчү менен күрөшүп келатат. Билими менен, акылы менен мыйзамды талап кылып. Бирок мыйзам иштесе биз өнүгөбүз. Бирок мыйзамды иштете койбойт да. Бул мен азыр 1 жыл болду Кыргызстанга келгениме, 17 жылдан бери. Бул жакта баягы мындай понятие менен жашап калыптыр да, элчи. Бардыгы эле, карапайымы дагы, чоңнору дагы ошондой. Азыр Адахан Мадымаровго бул жок жерден эле жалан менен буну духун түшүрүш керек, бунун рейтингин түшүрүш керек. Ал жарабайт да. Бул мындай инсандык, мындай адамдык немеге жатпайт да. Мен дагы көп адамдар менен мындай пикир алышып сүйлөшөм да. Ошол пикир алып сүйлөшкөндө кандайдыр элдерде ушундай бир Адахан Мадымаровго жан тартып, ошонун камалышына биз ошонун бир азыркы мынабы жогорку кеңештин депутаттары бир жакшы оң жакка чечип бере турган болсо, Кудай кааласа жакшы эле болуп калат. Эгерде сал андай болсо, сал элдердин мындай немеси сал өзгөрүп турат да. Мен ушундай деп ойлойм. Мен ачык айта албайм го. Мен мындай көп адамдар менен сүйлөшсөм, кандайдыр Адахан Мадымаров ушу жан тарткандай, ушул бир жакшы чындыкты айтып атат эле. Эми кандай болот экен деген ойлорду болуп атат да. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чынындай жанды чыркаткан чындык биз менен.